Seninle toplam bir şey oldu mu? Yok, yok. Hiç mi kirliyor ise de boysun. Так, достор, азыр биринчи көрө турган адамыбыз киргенден кийин биз эркин форматта бир маек куруп отура турган сөз бар. Ошол менен сиздер менен бир жакшы темалардын үстүндө талкууну баштайлы. Турмуштук маселелер боюнча азырынча 2 адам кирди, бизге 3 адам болдук. Турмуштук маселелер боюнча бир кызыктуу маекти, бир идеяларды уккубуз келсе, бөлүшүп койсоңуздар болот, достор. Биз журналист эле эмеспиз, бирок бир-эки жерлерде элдин астында же эмеспи, же элдер менен маек кылып калып атабыз. Ошол учурларда идеялар толтура дегенде ишке ашыра турган, ошо идеяларды дагы да бышырыш үчүн же силерге деле бир жакшы бир ойлор жаратыш үчүн атайын бир ушундай түз эфирге чыктык. Бүгүн биринчи жолу чыгып атам. Мен өзүм биринчи жолу камерадан биринчи жолу чыктым. Себепчи болгон Улан Калмурза уулу деген досубуз. Жаныбызда отурган Улан Калмурза уулу бул теология факультетинин бүтүрүүчүсү, азыр магистратурада кайра ушул дин таануу, дин иштери боюнча сабаттуулугун жоюп дегендей окуп атат. Буюрса 9 адам болдук, азыр 10 адам болдук. Эгер суроолор болсо, ушул негизи дин өтө аба эле турган маселе эмес, ошого турмуштук маселелерге балким диний өңүттөн деле комментарий берүүгө аракет кылат. Андан сырткары бирок негизинен ушул адамзат жөнүндө, жарандар жөнүндө, коом жөнүндө, аң сезим жөнүндө сөз кылсак деген ой. Эгер суроолор, сунуштар, пикирлер болсо, комментарийге жаза берсеңиздер, бирге сүйлөшө берет элек. Мен өзүм окуп берип турам бул жакачы. Уланга биринчи алгы сөз деп коебузбу, алгы сөз берели. Эгер бир дүйнөнүн баардык элин сизге каратып берсе, сиз деп кое берейинчи, бул досуңуздан. Дүйнөнүн баардык эли силерди карап турат, алдыңарда бир 15-20 секундалык сөз берилсе силергечи, эң негизги элге айтып кала турган кайсыл сөз болот? Мындай диний өңүттөн болбосо дагычы, эң мындай элге эмне жеткизиң келет негизи десе. Үнү угулуп атабы негизи? Негизгиси буга чейинки окуп, изденип, тажрыйба кылып, башка жактарда көргөндө кең ойлоно турган маселе айта турган адам өзүн таанып, окуп, илим алуусун каалайт элем. Дүйнөдөгү баардык согуштар болсун, ар кандай чыр-чатактар, жардылык, ар кандай кризистердин баары менимче бул сабатсыздыктан, билимдин, акыл эстин, акылыбызды жакшы жүгүртпөй, акылыбызды жакшы иштетпей, ошо билимдин аздыгынан улам келип чыгат. Ошондуктан мүмкүн болушунча баягы пайгамбарыбыз да өзүнүн хадистеринде айтат: "Утлубул илма минал махди илал лахди" дейт. Бул бешиктен кабырга чейин бул илим ал, илим үйрөн дейт да. Ошондуктан эгерде жана сиз айткан суроо болгондо, албетте билим алып өзүнү таануу деп эсептейт элем. Анан билим алуу дегенде сөзсүз эле баягы формалдуу жерлер бар, мектеп же университет же башка окуу жайлар же башка мекемелер эмес, адам чөйрөсүнөн дагы өзүн таанып да башка тармактардан да билим алса болот. Сөзсүз баягындай баары шарт эмес. Түшүнүктүү. Анан негизинен могу базы бизде мен бир-эки иш-чараларды байкап калабыз, стереотип деп коет го, бир көнүмүш адат, бул жалпылап мындай которуп келгенде көнүмүш адат. Балким стереотиптерди сындыруу деген деле терминдерди, сөздөрдү айтып жүрөбүз да, стереотип менен кыргыздын кайсыл стереотиби ашыкча деп ойлойсуң? Кээ бир бир-эки иш-чараларды байкап калабыз. Биз жаңы стереотиптерди алып келишибиз керек, эскисин сындырышыбыз керек деген сөздөр айтып калышат да. Анан кыргыздын кайсыл стереотиби же көнүмүш адаты бизге зыян тийгизип атышы мүмкүн? Силердин оюңарча эмнеден тажалык десе, эмне жаңылык керек? Эми мен башкача ушуну стереотиптин башка бир нерсесин адат деп айтпайм, айтсам болобу? Мисалы, муну айткым келет да. Биздин Кыргызстандын, кыргыз элинин, биздин жарандардын амбициясы аз деп ойлойм да. Мисалы,
бирөөгө дуба кылып атканда же бирөөгө каалоо тилек айтып атканда мондой бир ниет кылышат да. Элдин алды болсоң көз тиет, аркасы болсоң сөз тиет. Ошо элдин ортосунда эле эптеп септеп жүрө бер. Эптеп эле болсо болду деген бир стереотип да, менимче ал деле бир ушундай бир түшүнүк бар, алсыз бир максат бар. Ошого тарбиялайт да. Балдарын дагы тарбия берип атканда, окутуп атканда дагы бир алдыдагы мисалы адамзатка пайдалуу болсун, же мусулман дүйнөсүнө пайдалуу болсун, же башка Орто Азия, мына Түркий Орто Азияга дагы ушул элдерге же Азияга элдерине пайдалуу болсун, ошолорго кызмат кылсын, ошолорду башкарсын, ошолорго үлгү болсун деген бир ниет максаттын аздыгын мен байкадым да биздин Кыргызстанда. Болсун эптеп септеп эле болсун, окусун, эми эл окуп атат, ошо эл катары окусун деген эле бир ойлор бар да, максаттар бар да. Анан алдыда кетсең сөзсүз эле сөз тиет, анан көз тиет деп элдер коркуп алышат да. Ушул нерсени биз жоюш керек деп ойлойм да, жоюш керек. О албетте көз тиет, сөз тиет бар, бирок ага каршы вакциналар дагы бар да. Кимдерге көз сөз тийбейт да, мисалы туура жүрсө, намаздарына бекем болсо, эртең менен кечинде зикирлерин кылган болсо, таза жүргөн адам болсо, ага сөз көз деле тийбейт да. Формуласы ошондой да. Ошо ар кандай нерселерден коркуп биз балдарыбызды дагы баягы подсознание мээсине ошентип коебуз. Ал жаш балдар дагы немеси өспөй калат да, мээси өспөй калат, амбициясы аз, максаты аз, ошол жерде калып кетет. Эми Кыргызстанда жүрсөм болду, же айылымда, же районумда деп ошол деңгээлде калып калат да. Ушул нерсени жоюш керек, же алып салыш керек деп ойлойм да. Баягы өзгөчө мында тойлор болсун, жана башка иш-чаралар болсун, каалоо тилек айтып атканда, дуба кылып атканда ушул нерселерди айтышат да. Мен угуп алып аябай мен кабатыр болом да, негедир ичим чыкпайт ушул нерселерчи. Алды болсун, адамзатка пайдалуу болсун, мусулман дүйнөсүнө пайдалуу болсун деги эле анчалык жетпей атса биздин Орто Азияга керектүү, Орто Азияга үлгүлүү адамдардан болсун деп ниет кылыш керек, дуба кылыш керек, анан ошого жараша тарбиялаш керек. Ал эми башка өлкөлөргө барганда дагы ушуну көрдүм, мисалы ушундай бир амбициясы бар да, биз ислам дүйнөсүнө же ушул дүйнөгө биз лидер болобуз, ошолорду коргоочу болобуз, же илим билимде алдыдабыз деген бир немелери бар да, амбициялары бар да. Тилекке каршы бизде аз. Ат койгондо дагы ошол нерсе керек болсо биздин ат койгондорго да кирип кеткен да. Атты дагы жакшы койбойт да. Мисалы Итубай же жана башка Кийизбай деп ошондой эми азыркы учурдан да койбой баштады. Бирок ошол нерсе тилекке каршы азыр деле биз айлана чөйрөбүздө көрүп атабыз ушул нерсени. Ушуну жоюш керек деп ойлойм да. Могул илим сапары деп коебузго кээдечи. Билимдин аркасынан кайсы бир жактарга барып, ошол жактардан билим жыйнап келүү деген. Анан сен өзүң ушул теология тармагында окуп атасың, кайсыл өлкөлөрдөн билим алдың, кайсыл өлкөнүн билиминде кандай өзгөчөлүк бар? Анан негизи билим тармагында кайсыл мамлекет эң алдыда болушу мүмкүн азырчы? Ооба, биз алгандай алмашуу программалар болсун же саякаттар болсун, буга чейин бир канча өлкөлөргө, чет өлкөлөргө барып келдим. Эми албетте азыркы учурда дүйнөдөгү рейтинг бар эмеспи, кайсы өлкө билим сапаты канчада деп, эң биринчи баарыбызга белгилүү болгону бул Скандинавия өлкө, Финляндия, Швеция болсун, ошол өлкөлөр алдыда турат да. Ал эми тилекке каршы биздин өлкө ошолордун эң аркасында турат. Мисалы 50 же 100 өлкөнүн рейтинг чыгарса, биздики ошо 100гө же 50гө эң аркага чыгып калат да, тилекке каршычы. Анан бунун бир себебин жеке баамымда өзгөчө 20-кылымдан, анан 20-кылымдан кийин азыркы учурда дүйнөдө специализация, адистешүү деген бир процесс жүрүп атат да. Мурда маалымат аз болгондуктан илим-позор, окумуштуулар энциклопедия болгон да. Мисалы бир учурда физика, химияны билген, ошол эле учурда гуманитардык, социология, философия же диний илимдерди дагы ээ болгон да, ал убакта эскиденчи. Алар энциклопедия болгон, бардык тармакта илим бар болгон. Бунун биринчи себеби ошол учурда маалымат аз болчу да. Маалымат аз болчу, анан убактысы да кенен болчу. Азыркы учурда маалымат көп, анын баарын окушка неме жетпейт да биздечи. Өмүрүбүз да жетпейт, убакыт да жетпейт, замандын да берекеси жок. Анан дүйнөдө ошол өлкөлөрдө специалист, адистеш болуп атат да. Мисалы бир тармакты аласың, ошол багытта сен бир канча жылдар окуп, ошол тармакта гана адис болосуң да. Мисалы
врач болсоң, көзүнүн врач болсоң, бир гана көздү карайсың да, башкаларга тийишпейсиң. Эми негизги эрежелерди билесиң, бирок ошол жактан сен профессионал болушуң керек да. Ал эми баягы рейтингден алып караганда, дүйнөлүк рейтингде эң алдыңкы өлкөлөрдө бул адистештүүгө окутат да. Мисалы сабактарды, мектеп программалары болсун, университетте болсун, бүт баардыгы тандоо сабактарды, анан сабактар аз. Окуучу же студент өзүнүн жөндөмү, адамдар бөлүнөт да, визуал, аудиал, мисалы кээ биркилер окуп түшүнгөнү жакшы кылат, же болбосо угуп түшүнгөн, кээ биркилер баягы так илимдерге жакшы болот, кээ биркилер гуманитардык, коомдук илимдерге жакшы болот да. Эми аз адам өзүн таанып же ата энеси карап ошол багытты гана окушат дагы, ошол багыттан ийгиликтерге жаратат. Нобелдик сыйлыктарды жана башка сыйлыктарды алат да. А бирок тилекке каршы биздин Кыргызстанда, өлкөдө предметтер, сабактар өтө көп. Аны дагы окуйт, буну дагы окуп, ошого же немеде бир сөз бар да, эмне эле түрктөрдө маймун иштак деп коет да. Маймылдын аппетити деген бир фразеологизм бар. Бул маймыл ал даракка чыгып, бул жагыракка чыгып, акыры анда эч нерсеге ээ болбойт да, банан жеп атып, аяк буяктı. Биздики да ошондой да, чокуп бирок эч нерсеге жетпейсиң да. Бир адис болуп, бир тармакты алып кетиш керек деп ойлойм. Ошого тарбиялашыбыз керек да, биздин студенттерди, окуучуларды. Азыр урматтуу достор, дагы кайрылып коелу. Бүгүн биз ушул эми кеңешүү бир видеосу дейлими, прямой эфирге атайын эле чыгып койдук биз. Эми Чубак ажыдай же Абдышүкүр ажыдай же башка бир устаттарыбыздай тажрыйбага ээ болбосо дагы, бирок жаш бир теолог катары өзүнүн бир пикирлерин өзгөчөлөнгөн досубуз менен кичине пикир алышайлы дедик. Анан өзүбүз эле эми ачыгын айтканда сон идеясы бар адамдарыбыз жолугуп сүйлөшүп көп маектешип атат. Бирок силер деле ошол нерседен кичине маалымат алып калсаңыздар, кичине болсо силерге кызыктуу болсо көрүп калсаңыздар деп түз эфирге чыктык. Анан теолог болгону үчүн теологиянын негизги миссиясы жөнүндө, теолог деген ким болуш керек боюнча айтып кетсеңер, анан экинчиси эле ушул теологияда сырткаркы эң өзүңөргө жакын профессия кайсыл? Хобби дейбизби? Ну, теология боюнча айта турган болсом, эми азыркы учурда биз светтик өлкөдө жашайбыз. Кыргызстан светтик өлкө. Биздин элдердин көпчүлүгү мусулман болуп саналат. Анан азыркы учурда дүйнөдөгү ар кандай согуштар, ар кандай чыр-чатактар бул көбүнчө диний тараптан келип чыгат. Анан бизде дагы тилекке каршы өлкөбүздөгү диний агартуунун аз болгондугунан, аз көңүл бурулгандыктан биздин ар кандай биздин жарандарыбыз, мекендештерибиз туура эмес биздин када салтка, улуттук баалуулуктарга, өзүбүздүн баягы салт болуп калган, мурда карманып келген динибизге ошол багыттан сырткары бир ар кандай топторго, ар кандай уюмдарга, ар кандай туура эмес агым жамааттарга кирип кетип атышат да. Биздин миссия вот ошолорго кирбеш үчүн, албетте алар эмне үчүн кирип кетип атат? Себеби биздин жарандардын ошо диний агартуу тармагында эч кандай маалыматы, билими болбогондуктан да, айырмалай албай кайсы туура эмес экендигин, алар дагы бул өзгөчө диний тармак сезимдик болгондуктан ошол сезимдери менен аларды алып кирип кетишет да. Ошого биз сунуштап атабыз, дайым айтып барган жерибизге, отурган жерге бардык жерде айтып атабыз. Биз мектептерде, университеттерде болбоду дегенде диндер тарыхы же дин маданиятынын тарыхы деген сабактарды киргизсек. Жана биздин жарандар ошо мектеп учурунда эле мисалы ар кандай агымдар, диндер, башка агымдар, башка ишенимдер боюнча маалымат алса дагы, биздин жарандар ошондой туура эмес агымдарга, туура эмес багыттарга кетип калбаса да. Вот ошону биз дайым айтып, ошону максат кылып келебиз да, ошол нерсени коюшубуз керек депчи. Анан учурда муну жөн эле койбойсуңбу? Учурда диний маселе боюнча дээрлик дүйнөдө чечилбеген маселелер жок да, бүт баардыгы чечилген, бүт баардыгы ачык жазылган, китептерде бүт баардыгы бар. Учурда дүйнөдөгү мусулмандарыбыздын, биздин элдердин проблемасы бул биздин диний, интеллектуалдык деңгээлдеринин төмөндүгү да. Биздин миссия биздин жарандардын
элдердин интеллектуалдык деңгээлин көтөрдү да. Бул деген сөз аларга маалымат берүү, диний жак болсун, светтик жак болсун, бүт тараптан аларга диний сабаттуулугун жоюу да. Ошол нерсе биздин миссия болуп эсептелет. Себеби башка чечилбей турган маселелер жокту, бүт баары чечилген. Жаңы ачылыштын деле жасоонун кереги жок да. Азыркы учурда абал деги эле ислам дүйнөсүндө адамзаттагы абал ошол нерселерди баары туура аңдап сезбей эле жатышат. Ошол баалуулуктан кабары жок. Бир өзүбүздө казына кенч бар, ошондон кабарыбыз жок. Ар кандай стереотиптер менен, туура эмес түшүнүктөр менен жашап, өзүбүз да кыйналып атабыз. Анан ошол нерсени башкаларга таңбалап, башкалар да кыйнап жатабыз да. Ошолорго туура, так, анык маалымат берүү биздин максат. Анан теологиядан сырткары албетте бул адабият, искусствого дагы кызган. Өзүм жеке адабият окуйбуз, театрга барабыз дегендей. Эми бир тармактуу эмес, өзүбүзгө кошумча ошол тармактан немеден, искусстводан кээ бир нерселерге барып өзүбүздү өнүктүрөбүз да. Түшүнүктүү. Элдос, алейкум ассалам. Бул жерде комментарийлерди ачыктап коелу. Бизде дагы ачык. Комментарий жазсаңар, суроо берсеңер болот. Эми негизинен теология багытында адис, бирок өзүнүн деле жеке турмуштук бир толтур идеясы бар. Улан Калмырза уулу деген 25 жаштагы теолог досубуз. Ошол менен эми өзүбүз эле бир жакшы идеялар сүрүшүп элестен коомчулукка да жеткизип коелу деген ойдо чыгып атабыз прямой эфирге. Эгер жакшы болсо, эгер талап дейбизби, кабыл болсо, андан ары деле салттуу катары кирмелеп турсак болот. Негизи эле мен ал мустактан бери деп коебузбу, дүйнө пайда болгондон бери дейбизби, адам пайда болгондон бери дейбизби, адамды оңдоо, адамдын кулуктун өзүн түздөө, бир жакшылыкка үндөө бүтпөгөн иши эле болуп келе атат да. Анан максималдык бир чеги кандай, дүйнөнүн баарын оңдоо бул чынын утопия эле болуш керек. Анан эң биз идеалдуу кандай бир турмушту кура алабыз негизичи, коомду кантип эң жогорку чекке чейин тазаласак болот. Кандай бир эң жашоонун жыркалчылыгы эмне десек да, мындай кантип жетебиз, канча адам менен жетебиз, 7 миллиард болсо 7 миллиарддын баарына алдына барып аларды оңдогонго балким өзүбүз адашуучубузбу. Негизи дүйнөлүк бир мындай бири-бирине байланышып, чырмалашып калган ушундай маселеде кандай көз карашсыз? Окуткан университеттерде деле ушул адам болушка аракет кылдырып атат, жумушуңда деле ушу адам бол деп урушат, үйдө деле апаң башыңа чаап аткан болот, адам болбойсуң сен депчи. Анан негизи адам болуунун миссиясын кимдер үстүнөн чыга алган? Же адам болуу деген бул ишке ашыра алган нерсе негизи? Жакшы суроо болду, аябай. Негизи мындай дагы суроо бар эмеспи? Эмне үчүн дүйнөдө жамандык, согуш, өлүм, житим ушундай терс негатив нерселер бар деген суроо сурашат да, негизи философтор. Анан мындай жооп беришет да, ошол жамандыктын, бузукулуктун, согуштардын, өлүмдүн бар болуусу бул жакшылыктын, тынчтыктын, жашоонун, өмүрдүн, жыргалчылыктын кадырын билинүүсү үчүн ошол бар да. Эгерде алар болбогондо жакшы деген эмне, баягы жыргалчылык эмне экенин биз аңдай алмак эмеспиз да. Ал нерселер бар да, мурда. Ошолор болгондо үчүн биз азыркы учурда өлүм, житим бар, ар кандай кээ бирде адилетсиздиктер да бар да. Албетте бул дүйнөдө абсолюттук адилеттүүлүк жок да, бирок абсолюттук адилеттүүлүк акыретте өлгөндөн кийин бар да. Ошолор бар, адилетсиздик бар, ар кандай чыр чатактар бар. Бул ошол жакшылыктын, жакшы нерселердин кадырын билиниши үчүн да. Ошол нерсе менен жанакылардын туура эмес, жаман нерселердин болушу менен жакшы эмне экенин аныктап атабыз да. Эгерде бүт баардыгы жакшы болуп атканда, жакшы деген эмне экенин биз билмек эмеспиз да. Ошонун бар болушу үчүн да. Анан биз ошентсе дагы биз ар дайым жакшы болууга, туура жашоого аракет кыла беришибиз керек баары бирчи. Эми бул жамандык бар, эми бар жамандык болуш керек деп ага болуп жамандык нерселерди кыла бербеш керек да. Ошо жакшы болууга, туура жашоого, бул дүйнөдө мисалы Кудай таала айтып атпайбы, биз бул дүйнөнү өзүн тааныш үчүн жаралганбыз да. Мисалы максатыбыз Кудайдын ыраазылыгы менен туура жашап, анан өлгөндөн кийинки жашоого даярдануу да. Жашоо бул жак менен бүтпөйт да, өлгөндөн кийин жашоо бар сөзсүз.
ошого туура даярдануу да бул жерге бизге бир мүмкүнчүлүк, шанс да, бир сынак. Ошого жакшы болууга, туура жашоого, ошол максатыбыз эмне? Адам болуу деген нерсе бул туура, так, бирөөнүн акысына кирбей, бирөөгө зулум кылбай, бирөөгө намкорлук кылбай, туура жашоо да. Ошол максатка умтула бериш керек. Идеалдуу жашоого умтула беришибиз керек. Аны таштабаш керек. Түшүнүктүү. Ичинде баягы ушул боюнча мен 80ге чыккандагы, 70ке чыкканда бир айлар менен сүйлөшүп отуруп калабыз, алар айтып атат да, мындай көзүм өтүп кетмейинче мен деле окуй беришим керек экен, мен деле өзгөрүүгө даяр болушум керек экен депчи. Ичинде эле университет менен эле окуусун токтотуп, же бир мектеп менен эле мен бүттүм, ушул менен эле калыптанып, ушу менен калам деген адамдарды кантип өзгөртсөк болот? Негизинде мындай бүттү, мен болорум ушу болду деген жыйынтык чыгарылгандар толтура да биздечи. Мен кабыл алсам ушу менен кабыл ал, болбосо жок. Анан изденүүдөн тынбай жүргөн адамдарды эле көп көрөбүз да бул жактачы. Мындай кайсыл бири ичинде эле жашоонун маңызын түшүнүп атат алардын, кайсыл бири үчүн изденип атканды өзүн сооротуп атабы, же ичинде эле апы мен бүттүм, мен ушундай болдум, ушу менен көз жумушум керек деген кайсыл биринин принциби турмушта өзүнө дагы пайда алып келет, элге дагы пайда алып келет. Жанагыда айткандай, пайгамбарыбыз дагы өзүнүн хадисинде айтып атпайбы? Бешиктен кабырга чейин илим билим ал, өзүңдү таны депчи. Бул өзүн таануу, илим билим алуу, жаңы нерселерди үйрөнүүгө болгон каалоо нерсе токтобош керек да. Университет менен же мектеп менен гана токтобош керек. Ал нерсе уланыш керек. Мондай дагы бир түшүнүк бар эмеспи? Адам жаш кезинде бүт нерсени кыла алат, уже жаш өткөндөн кийин сөөк катып калды, демек аны кылбайт, болду, ал нерсеге жөндөмү жок деген бизде бир ушундай түшүнүк, стереотип бар да. Менимче, менин окуган маалыматтар боюнча ал бир аз туура эместей. Себеби бул мынтип түшүндүрсөм болот, адам балагатка жаш кезинде бүт тармакка, бүт багытка потенциалы жогору болот да. Аны дагы буяка салсаң, буяка дагы кете берет, бул багытка сынага дагы кете берет да. Уже адам торолуп, акылы торолуп, жаш өткөндөн кийин адам өзү каалаган, өзү жактырган нерселерди гана кылып баштайт да. Өзү жакпаса эч кандай бир нерсени кылдыра албайсың да. Бир жакшы ишти же бир илимди, бир нерсени окута албайсың да. Адам уже азыркы учурда уже 20дан өтүп, жашы өтүп калган, өзүбүзгө жаккан нерсени гана кыла албайбыз да. Жаш кезде бүт жакка потенциалыбыз бар болчу да. Вот ошон үчүн баягындай үйрөнүү жаш өткөндөн кийин деле улана берсе болот да. Просто өзүбүздү баягы чектеп салганбыз да, биякта подсознание, көмүскан сезимде болду, мен болушум ушу, мен өзгөрбөйм, сөөгүм катып калды, мен ушундай кабыл кыл деген адамдар бар да, мен ушундаймын депчи. Албетте ошондойсуң, бирок сен жаман адаттарың болсо, жаман нерселериң болсо азайт, же ташта, же алдын ал. Кыскасы жакшы болууга, туура жашоого, идеалдуу жашоого аракет кыла бериш керек да, сөзсүз. Ошол жерде токтоп калбаш керек, үмүтсүзгө түшпөш керек да. Өлгөнгө чейин. Бешиктен мазарага, кабырга чейин деп атпайбы, эч кандай токтобош керек да. Жанакындай стереотип бар жалпы элдечи. Уже болду, мен болуп калдым окшойт деп. Жок, просто биякта киргизип алганбыз да, мен жашым өттү депчи. Бир аз кызыктырыш керек да, ошол жаш өткөн адамдарды делечи. Бир аз кызыгуу болсо ал нерсени баары жое алат да. Бунун мисалдары тарыхта болсун, толтура адамдар бар, илимде болсун, башка тармакта болсун, сөзсүз эле жаш кезде болгон эмес да. 40тан ашкандан кийин же 30дан ашкандан кийин деле жаңы баштап толтура ийгиликке жеткен адамдар тарыхта көп кезигет. Менде мындай суроо болуп атат да, мисалы мен көп байкадым, мисалы үчүн эми баары эле таанып калган Нуржигит Кадырбековду баарыбыз да билебиз да, азыр министрдин орун басары катары иштейт. Анан толтура жерлерде семинар өтүп, элдер менен жолугушуп жүрөт. Анан ошол Нуржигит Кадырбековдон бир байкаган нерсем, таасирчен адам да. Таасирчен адам китеп жазат экен, таасирчен адам сүрөт тартат экен, таасирчен адамдын башка адамдарга мамилеси жумшак болот экен да. Бир нерседен адам мындай таасирлениш керек экен, баягы мерез болуп, муз болуп катып калган жүрөккө караганда таасирчен бир жүрөктөн, таасирдене ала турган жүрөктөн бир көп нерсени күтсө болот экен. Анан таасирчен адамдын өзүнө карата пикириңиз, анан дагы адамдагы эң баалаган сапат жана анын пайдасы кандай адамга? Кайсы сапат бар силерде? Аябай философиялык бир суроо болуп окшойт, дагы бир кайталап койсуң. Таасирчендик боюнча, мисалы үчүн таасирленесиң, мисалы мен
Нуржигит агайды айтып атам ушу Кадырбековду. Өзүндө ушунча мээсинде маалымат бар, бирок жөнөкөй жаш баланын бир белеги үчүн деле таасирленип, балага айта турган бир сөзү бар да. Жакшылык кылып койгула атагачы, сонун бир. Ал демек жанагы жогорудагы айткан нерсени кылбайт экен да. Ал деген сөз ар дайым жаңыланууга, өнүгүүгө, өзгөрүүгө өзүн ачык таштап койгондугу үчүн да бардык жерден таасир ала берет да. Бирок башкаларыбыз жанакы нерсени жаап салганбызда уже мен болдум депчи. Бул демек бул киши демек кабырга чейин ошол нерсени ачык койгондугу үчүн таасир ала берет. Ар бир отурган жерден жөн эле отуруп деле бирөөнү көрүп деле ошол нерседен сабак чыгарып, ошодон бир пайда көрүп, башкаларга пайдалуу болууну уланта берет да. Өзүн дагы айтылайын, өнүгүүгө, өзгөрүүгө, изденүүгө, жаңыланууга өзүн ачык таштап койгондугу үчүн деп ойлойм да. Бизге тилекке каршы адамдарда моундай эми психологияда дагы уже 20дан өтүп, ошодон өтүп калгандан адам уже калыптанып калат да. Ошондон кийин башка бирөө сын айтса кабыл алыш оор, адамдын баягы нафсысына өзүнө оор келет, өзгөрүш оор да. А бирок жанакындай ал адамдар негизинен аз кездешет да. Ачык болгон адамдарчы сындаса, бир жаңы сунуш айтса ошону кабыл ала билген, ошого жараша өзгөрө өнүгө билген, бул албетте бул жакшы сапат, суктануу гана керек. Бул жакта бир комментарийибиз бар экен бизде. Алмазбек Шамиев деген: Уланбек, ассаламу алейкум, кандайсың инем, ден соолукта бол, өмүрүң узун болсун, көптөгөн жакшылыктарга жет, биз сыймыктанган атуу бол деп тааныйсыңбы? Алмазбек Шамиев. Чоң рахмат, чоң рахмат. Алмазбек байке биз айылдашпыз. Айылдаш агаларыбыздан болот. Чоң рахмат Алмаз байке, сизге да ишиңизге ийгилик. Буюрса ошо элге, жерге керектүү, татыктуу, үмүт тилектерди актаган атуу жаран болууга бүт күч аракетимди жымшап аракет кылам. Эми баардык нерсе баягы аз нерсе ширин болот дейт. Ушул менен суроо жооп токтотобуз, анан бир элге карата кыскача кайрылуу жолдойлу да. Ушул менен жигиттерден кийинки балким түз эфирлерде курчураак бир диний темадагы суроолорго маселе жараткан бир кеңеш ала турган маселелер болсо, ошол боюнча деле суроо жооп берсек болот. Азыр ушул акыркы сөздү айтып жыйынтый берсек, сиздин. Чоң рахмат. Мен дуа кылайын, мен дуа маанисинде айтайын. Кудай таалам биздин өлкөбүзгө, элибизге, жерибизге ар дайым токчулук, молчулук берсин, тынчтык берсин, өлкөбүздүн өмүрүн узун кылсын, түбөлүктүү кылсын, ынтымак, биримдик берсин биздин жарандарыбызга. Илимдүү, билимдүү, башка элдерге, башка маданияттарга үлгүлүү болгон адамдардан кылсын. Жана ошол өлкөбүздү башкарып жаткандарга, элдердин башкарып жаткан биздин башкаруучуларга элдин пайдасына ылайык чечимдерди чыгарууга, элге кызмат кылууга Кудай таалам аларды ошол жака жолдосун, насип кылсын. Бизде эки билдирүү бар экен. Бирөөсү билдирүү, бирөөсү азыр айтайын экен. Айбек Теңизбаев, Түркиядагы досубуз, Түркияда билим алып аткан досубуз, магистратурада бизге азаматсыңар жигиттер, кечигип калдым дейт. Баягы сөзгө толук жетишпей калдым деп атышат. Буюрса сактап коебуз, Айбек, муну ошол жерден да кайталап көрүп алсаң болот. Анан Айбек, чоң рахмат досум. Окууларыңа ийгилик дос. Сенен күтүп атабыз, буюрса албан ийгиликтерди каалайм. Кудай таалам оомат берсин бүт тараптан. Бектеналы Абдырахманов деген досубуз деле азыр бизди көрүп атат экен. Анан бул ушу Бектеналы биринчи ушул Уланбай досубузду түз эфирлерге чыгаруу идеясын көтөрүп, ушул биринчи түз эфирлерин тартып жүргөн жигит. Анын суроосун бериптир, суроосунда токтолбой эле, аны кийин өзүнүн телефонунан чалып сүйлөшөм, ал мойнун жыламадым деп. Бектеналы, assalomu alaykum. Бектеналга салам айтып кой, эч нерсе комментарий бербе, суроосу сага курчураак экен ичинде. Бектен досум, assalomu alaykum. Сага дагы ийгиликтер болсун, жеке жашооңдо, карьераңда, иштериңде. Мен дайым айтып келем, ушу мен ушундай чыгып сүйлөөгө, алдыга умтулууга, изденүүгө аябай себепчи болгон досторумдун бири. Дайым айтып келем, буюрса өзү жокто өзү барда дегендей.
сага рахмат, ыраазычылык. Чоң рахмат достор, дан буюрса байланышып турабыз. Ушуну менен жыйынтыктадык.